Салам достор, акыркы 5-сабакка кош келиңиздер. Бүгүн биз CapCut'тагы кошумча фишкалар жөнүндө сүйлөшөбүз. Буга чейин биз базаны сүйлөшкөн болчук, азыр биз фишкаларды көрсөтөбүз. Биринчиден, сиз буга чейин CapCut'та жөн гана монтаж эмес, камера менен видео тартса болот экенин билчү элеңиз. Бул жакта камера деп турат. Ошону бассаңыз болот. Өзүңүздү тартсаңыз болот. И бул жакта дагы бир фишка бар. Эгерде сиз стендап окуп же болбосо бир сөздү узак бир текстти окушуңуз керек болсо, жаттагандын ордуна суфлер колдонсоңуз болот. Суфлер негизи чоң кантип айтсам, конструкция. Бул жакта телефондон жөн эле четте турган суфлерди бассаңыз болот. Бул жака мен уже даярдап койгон текстим бар. Менин атым Сауле, мен сиздерге монтаж тууралуу айтып берем деп турат. Бул жакта ортосунда карандаштын белгиси турат. Ошону бассаңыз, өзүңүз каалаган текстти кошсоңуз болот. Мисалы үчүн, бул жака менин атым Сауле, мен сиздерге монтаж тууралуу айтып берем. Бул суфлер деген фишка деп жазып коелу. Бул жакта подать заявку деп турат. Ошону бассаңыз, сиздин экраныңызга чыгат. Ошентип, бул жакта TikTok сыяктуу эле иштейт. 15 секунд, 60 секунд же 3 мүнөт тартсаңыз болот. 15 секундка жетет. Басасыз дагы. Айтып баштасаңыз болот. Бул жакта таймер чыкты. Менин атым Сауле, мен сиздерге монтаж тууралуу айтып берем. Бул суфлер деген фишка деп туруп, экрандан окуп койсоңуз болот. Басып туруп, даяр дегенди басасыз. Бул жактан сохранить деп туруп, сиздин өзүңүздүн галереяңызга сактап алсаңыз болот, же болбосо изменить деп туруп, монтаждасаңыз болот. Бул суфлер деген фишка жөнүндө негизи көп адамдар билбейт, бирок журналист болсоңуз же жөн эле блогер болсоңуз өтө ыңгайлуу. Бул жакта башка фишкалар да бар. Автомонтаж, фототовар, постер. Бунун баары жасалма интеллект менен иштейт. Өзүңүз карап көрсөңүздөр болот. Бирок бул өтө кээде аябай катачылыктар менен иштеп калышы мүмкүн. Бул жакта камеранын астында, эң астында стили суфлер деп турат. Ошого дагы кирип көрсөңүз болот. Эми биз проекттин ичиндеги фишкалар жөнүндө сүйлөшөлү. Буга чейин менин гүлдөрүм деген проектте иштеген болчук. Ошону басалы. Бул жактагы биринчи фишка жөнүндө айта кетсек, бул обложка деген фишкасы. Мен буга чейин обложка кылууга аракет кылгам. Бул жакта сиздин видеоңузду жүктөгөндөн кийин кантип башкы бети көрүнөт. Башкача айтканда, обложкасы кандай көрүнөт экенин алмаштырып койсоңуз болот. Мисалы үчүн, эгерде Инстаграмга киргизе турган болсоңуз, видеоңуздун обложкасы ошол бул жакта жасаган обложкаңыздай болот. Бул жакта добавить текст деп туруп, текст кошсоңуз болот. Баягыдай эле иштейт, эки функциясы бар: өчүрүү жана бул 4 бурчтук болуп турганы жылдыруу. Тип жылдырсаңыз болот, же болбосо мынтип жылдырсаңыз болот. Өчүрүү. Бул жакта монтаж тууралуу деп турат. Тексттегидей эле баягыдай стили, эффекти деп тандап алып, өзүңүз каалаганды тандап алсаңыз болот. Бул жакта шаблондор дагы бар, использовать шаблон деген жерде. Бирок көбүнчө учурда төп келбей калышы мүмкүн. Бул жакта дагы выбрать из альбома деген бар. Сиздин сүрөттөрүңүздүн арасында тандап алуу дагы болот. Сиз тандап алгандан кийин сохранить дегенди басасыз. Эми сиздин видеоңузда обложка бар. Буга чейин изменить звук, текст жөнүндө сүйлөшкөн болсок, эми кийинки фишкага өтөлү. Бул наложение. Наложение басасыз. Наложение деп бул сиздин видеоңуздун үстүнө дагы бир нерсе кошуу. Мисалы үчүн, фото болушу мүмкүн, видео болушу мүмкүн, же кандайдыр бир элемент болушу мүмкүн. Мисалы үчүн, биз азыр фото кошуп көрөлү. Бул жакта фото, видео деп плюсту кошкондой эле галереяңыз чыгат. Бир фото тандап алалы. Мисалы үчүн, бул фото болсун. Добавить дегенди басасыз дагы, сиздин видеоңуздун же сүрөтүңүздүн үстүнө чыгып калат. Туруп кичирейтсе болот. Манжаларыңызды колдонуп кичирейтип чоңойтса болот. Сиз кошкон сүрөттү. Бул жакта дагы астында дорожка пайда болду. Ошону менен видео, звук, текст сыяктуу эле эки четинде турган ак сызыктар аркылуу алмаштырсаңыз болот. Жана разделить деген функциясы да бар. Жакта анимация деген бар. Бул сиздин наложенияңыздын кантип пайда болушу жөнүндө. Жана склейка.
бул ошол кошкон наложение сүрөтүңүздүн кандай көрүнүшү жөнүндө. Мисалы үчүн клейканы басып туруп нормально деген жөнөкөй затемнение деп коюш мүмкүн. Бул жакта карайтып жок кылып калыш мүмкүн. Жана башкаларды өзүңүз жасап көрсөңүз болот. Биз эми нормальныйны колдонолу. Ушинтип туруп кошуп коебуз. Кана мен көбөйтөлүчү. Бул менин гүлдөрүм. Мынакей. Бул мушукта бул биринчи кадрга гана жылдырып коелу. Ушинтип акысыздын аркылуу. Мына ушинтип биз наложение жасаганды үйрөндүк. Артка кайтабыз. Кийинки үйрөнчү нерсебиз бул анимация жана переход. Бул сиздин видеоңузга кандайдыр бир кыймыл жараткан жардам берет. Мисалы үчүн бул видеого анимация кошолу. Скоросттен кийин деле анимация турат. Видеону басабыз, анимация дегенди басабыз. Бул жакта дагы ввод, вывод, комбо деп турат. Ввод бул сиздин анимацияңыздын кантип пайда болушу жөнүндө, вывод кантип жок болушу жөнүндө, комбо бул кантип пайда болуп жана жок болушу жөнүндө. Мисалы үчүн затемнение. Бул видеого тиешелүү экен. Караңгы болуп кайра пайда болду. Жосо вихрь деген тандасаңыз, туруп айланып туруп келет. Астында канча секунд пайда болушуну жөндөп алсаңыз болот. Мисалы үчүн узак пайда болсун. Бул менин гүлдөрүм. Негизи көбүнчө адамдар кошконду жакшы көрбөйт, бирок бул фишка катары кабыл алса болот. Нет деп туруп кошпой эле коелу биздин видеого. Эми эки видеонун ортосундагы анимацияны переход деп коет. Буну көп мобилографтар жана башка видео монтажерлор колдонот. Эки видеонун ортосунда ак сызыкча турат, китепке окшош, ошону басасыз. Ошону менен переходко пайда болот. Бул жакта в тренде деп турат. Жана наложение, камера, разбитие деп ар кандай түрлөрү бар. Биз эми эң жөнөкөй в тренде биринчи турган микс дегенди колдонуп көрөлү. Үстүндө применить ко всему деп турат. Эгерде сиз 3-4 видеону кошуп туруп переходтору бирдей болушун кааласаңыз, мисалы үчүн микс дегенди тандап алалы. Применить ко всему кылсаңыз, башка видеолордун ортосунда дагы ушундай переход болот. Мисалы үчүн переходду көрөлү. Переход кошконуңуздан кийин эки видеонун ортосунда ушундай сызыктар пайда болот. Мына, көрөбүз. Ушинтип туруп, бир видеодон экинчи видеого жай переход болот. Биз эми переход кошконду үйрөндүк, анимация кошконду үйрөндүк. Эми айта кетчү нерсе, эми биз дагы бир маанилүү функциялардын бирин үйрөнүшүбүз керек. Видеону бир бассаңыз, жокко чыгаруу отмена функциясы менен, стрелкасы менен жанында ромбиктин сүрөтү турат. Ал жакта плюс менен. Негизи конструкцияны түшүндүрүү оорураак болот, бирок мен сиздерге түшүндүрүүгө аракет кылайын. Бул жакта башына биз мисалы үчүн плюс кошушубуз керек. Сиздин видеоңузду биринчи точкадагы абалдан экинчи точкадагы абалга өзгөртүш үчүн ромбиктерди колдонобуз. Анын үчүн сиз видеону бир басасыз, үстүндө ромбик плюс менен чыгат. Биринчи точканы тандап алып, плюс басасыз. Андан кийин кайсы жерден видеонун өзгөрүшүн кааласаңыз, кандай өзгөрүшүн алыстатып, жакындатып, оңго солго бурсаңыз болот. Ошону бекитесиз. Ал жакта ромбик пайда болот. Ошону менен сиз биринчи ромбик койгон жериңизден экинчи ромбик койгон жериңизге чейинки аралыкта видеоңуз өзгөрүлөт. Дагы бир мисал катары ромбикти плюстун басып туруп, дагы оңго же болбосо солго жылдырып көрсөк болот. Азыр биз оңго жылдырып көрөбүз. Мына биздин видео ушундай көрүнөт. Эми байкап көрсөңүз, сиздин видеоңузда ромбик формасындагы белгилер пайда болот. Бул сиздин кайсы жерде видео өзгөртүлгөнүн көрсөтөт. Эми дагы бирөөсүн көрсөтүп көрөлү. Биз азыр оңго жана алыстатып көрдүк. Азыркысында биз жакындатып көрөбүз. Ромбикти видеодон тышкары наложение деген функцияда да колдонсоңуз болот. Наложение кылган видеоңузду жана болбосо сүрөтүңүздү каалаган абалга келтирип, ошол сыяктуу эле жылдырсаңыз болот. Эгерде сиз кокустан ромбик коюп койсоңуз же болбосо ромбикти керек эмес деп эсептесеңиз, ромбикти жылдырсаңыз кызыл күйүп турат. Ошондон кийин минус деп турган жерди басасыз дагы ромбикти өчүрүп саласыз. Кийинкиге өтөлү. Бул жакта менде бир кичинекей шпаргалкам бар. Бул жакта настроить деген бар.
Фильтры жана настроить. Сиздин видеоңуздун кандай өңүндө бир аз цветокоррекция менен ойногонго жардам берет. Башкача айтканда, настроение, башкача настроениясын берет. Ошол үчүн настроить дегенди басалы. Бул жакта цветокоррекция, яркость. Мисалы үчүн жарык кылгыңыз келет бул видеону, или тескерисинче караңгы кылгыңыз келет. Ошонун баарын өзүңүз настройкаласаңыз болот. Настройка, насыщенность, резкость дегендердин баарыны. Же болбосо бул четти басып туруп, даяр настройкалар менен колдонсоңуз болот. Мисалы үчүн мен жакшы көргөн настройкаларымдын бири бул жакта темно-коричневый деген настройка. Ушинтип жогору же болбосо азыраак кылсаңыз болот. Сиздин настройкаларыңызды. Өзүңүз тандаган настройкалар пайда болгондон кийин галочканы басасыз. Настройкалардагы же болбосо фильтрлердагы дорожка катары пайда болот. Эгер сиз кааласаңыз, бүт видеонун аягына чейин жылдырсаңыз болот, же болбосо ортосуна чейин каалагандай кылып кошсоңуз болот. Бул видеонун аягына чейин болушуну каалайм, ошон үчүн ошондой эле жасап коём. Ушинтип бул жактан чыгалы. Ушинтип биз видеобузга кандайдыр бир өң дагы кошуп койдук. Мына ушинтип модуль монтажынын дагы аягына келип жеттик. Ошол модулду толугу менен өтүп чыксаңыз азаматсыз, монтаждын базасын үйрөнө алдыңыз деген ишеничтебиз. Мобилография курсун окуганыңыз үчүн чоң рахмат. Көрүшкөнчө.